Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, урматтуу менин Десин ТВ каналымдын катталган адамдары. Бүгүн мен сиздер менен ушул пандемиядан кийинки Кыргызстан, ошол пандемиядан кийинки Кыргызстандагы саясат, Кыргызстандагы карапайым адамдардын жашоочулары жөнүндө, азыркы саясатчылар кандай кылсак бир жакшы болот эле, кандай кылганда биз бир жакшы жашайт элек дегендей ойлордун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз достор. Мына достор, көрүп жатасыздар, Кудайга шүгүр, ушул акыркы кездери кандайдыр бир деңгээлде ошол биз сындап келе жаткан бийликтин жардамы мененби же башка мененби чыгылып, ушул коронавирус жаман илдети ооздукталган сыяктуу болуп, Кыргыз элинде үмүттүн чоң отун пайда кылып койду. Кудай кааласа, бул нерселер дагы өтүп кетет, бул нерседен дагы чыгып кетебиз. Албетте, абдан көп адамдар кыйналдык, көп нерселер болуп өттү. Бүт эле биздин мээбизде эле, аң сезимибизде эмес, бүткүл коомдук саясий аренада кадимкидей перезагрузка болуп, ой жүгүртүүлөр ушул кезде өзгөрүлдү бир топко. Көп нерселердин быкы-чыкылары чыгып, билине турган нерселердин, баягы ачып-кычып жаткан нерселер көп болгон экен биздин саясий аренада жана башкаларда. Ошолор ушул коронавирустун таасири менен көп нерселерибиз билинип калды достор. Маселен, айта кетсек, биздин мамлекет өкүлдөрүнүн, ошол эле чоңдорубуздун ушундай кыйын кездерде мигранттарга жакшы мындай жеткиликтүү жардам бере албай тургандыктары жана мындай бир кош көңүл карай тургандыктары жөнүндө дагы көп көрүнүп калды достор. Маселен, ушул эле бир ай, бир жарым ай жатышып, араң дегенде чыгарып кетип атышат. Баягы убагында бүтө турган нерселерди убагында бүтүрбөй, кош көңүл эптеп-септеп эле иштеген шалаакылыктары абдан ор коюп көзгө көрүнүп калды. Ошол эле кээ бир министрлердин кандай иштеп жаткандыктары, кайсыл жактардан шалаакылык кетиргендиктери, президентке саботаж кылышып, бир саботаж эми оюндан чыгарып кылышкан жок, бирок баягы өздөрүнүн адатындагыдай ишке шалаакылык менен мамиле кылышып, эменин негизинен көптөгөн адамдар ушундай страдайт этишип, көптөгөн адамдарыбызга оор жугуп, балким биз мындан дагы бир жеңилирээк жолдор менен кетсек болмок дегендей ойдо калдым да достор, мен лично өзүм. Ал эми ушул шалаакы мамиледен кийинки мен ушул эми башка жалпы Кыргызстан жөнүндө айта албаймын. Ал жакта маалыматым жок. Ал эми ушул жалпы мигрант чөйрөсүндө албетте Россиядагы мигрант чөйрөсү дагы миллионго жакын, миллионго чукул адамдар ушул Россия Федерациясында мигранттык кылып жүрөт деген маалыматтар бар. Ошол миллион мигранттын жок дегенде 500 миңинин көңүлү меникиндей болуп башка жака бурулган болсо дагы биздин азыркы саясат үчүн чоң жоготуу болуп эсептелет. Биздин ушул өкмөттүн жүргүзүп жаткан саясаттыгына чоң көптөгөн бир ишеним көрсөтпөөчүлүк келип чыгат. Мен лично ушундай ойдо калдым достор. Эч качан биз кыйынчылык кезде ыйлап сыктасак дагы, адамдар боюнда бар келиндер туюнда отурса дагы, оорулуулар кыйналып жатса дагы, биздин мамлекеттин кош көңүл, кайдыгер карай тургандыктарын өз башыбыздан өткөрүп, ошол эле интернет булактарынан жана башка жактардан көрүп жатабыз. Ошондой эле кандайдыр бир деңгээлде жардам беребиз дешип, эми жогору жактан акча түзүк берилип жатат. Ал эми бул жерде жерлеринде кандай болуп уюштурулуп жатат, бул дагы бизге белгисиз. Эми адамдардын баарын ыраазы кылыш кыйын болот экен. Албетте көпчүлүк адамдар мага жардам берилбей калды дешип, ушул интернет эмелеринен көрүп жатабыз. Албетте булар түзгөндө мындай кылып түзүшүптүр: инвалидтерге, кары картаң адамдарга жана кыйналган бир үй бүлөлөргө жардам беребиз дегендей критерийлер бар экен достор. Эми бул жерде чын айтканда инвалидтер же болбосо кары картаң адамдар Россияга келбейт. Россияга өзүнө ишенген, алы күчү ташып турган же болбосо бир айласы жок адамдар келет. Ошолордун көпчүлүк, бир 30-40% балким андан дагы көбүдүр, жумушу жок, баары жалпы негизинен баары эле кыйналып калды. Ошондуктан ушул бөлүштүрүү жактарында дагы кандайдыр бир карап, мындай адилеттүүлүк болсо жакшы болмок достор. Анан эле баягы Кыргызстандагы приемдорду салып алып, анан караган адамдар, анан мындай адамдар дегендерибиз абдан мындай
туура эмес болуп калат бул жерде достор. Андан кийинки айта турган нерсе дагы бир мына эми шайлоолор келе жатат достор. Күзгө жылдырабыз дешет, иши кылып эмне болгондо дагы биринчи депутаттык шайлоо болот, андан кийин президенттик шайлоо болот. Биздин коом бизден абдан чоң нерселерди күтүп турат достор. Мына көрдүк биз шалаакы өзүбүз шалаакы мамиле кылып, ушундай шалаак адамдарды алып келип, кайдыгерчилик менен 1000 сомго, 3000 сомго сатылып, ушул азыркы чоңдорубузду алып келгенбиз да. Бунун баары биздин өзүбүз эме кылганбыз, өзүбүз кайдыгер караганбыз. Балким биздин өзүбүз ошондой болгонго, ошол кездеги уюштуруу эмелери ошондой чоңдор тарабынан ошондой талап болгондур. Иши кылып эмне болсо дагы ушул кезге чейин ушул замандар болду. Эми биз бул бир баскан баягы грабилябызды кайрадан басып өзүбүз таяк жебешибиз керек. Эми достор сергек, акылдуу, туура чечимдерди кабыл алышыбыз керек да. Албетте ушул лакмус бумагасындай, кагазындай болуп биздин жетишпеген жактарыбызды оркойтуп бул коронавирус оорусу көрсөтүп койду. Кандайдыр бир патриоттуулук, эл үчүн кызмат кылам деген жигиттер ушул азыр кыйын кездерде абдан өздөрүн көрсөтүштү. Рахмат. Саясий жактан да көрсөтүп жатышат. Баягындай финансылык башка жактан жардам берүү, элдерге жардам берип дагы жатышат. Абдан чоң ушундай жигиттерге мен жеке ушул өзүмдүн кичинекей бир каналымдын атынан ыраазычылыгымды билдиремин. Ошондой эле достор дагы бир айта кетчү нерсе, ушул саясат жөнүндө сүйлөшүп калдык. Албетте мен саясатчы болбосом дагы кандайдыр бир 15 000 аудиториясы бар блогермин. Ошондуктан айтууга мен толук өзүмдүн акым бар деп ойлойм, өз көз карашымды билдирүүгө достор. Ушул бир мындай кыраак болсок эми мындан кийин мына шайлоолор келе жатат. Дагы деле баягы акчалуу партиялар өздөрүнүн ошол акча күчү менен азыркы элдерге жардам берген адам болуп, ошонун эле негизинде кандайдыр бир билиндирбей баягындай жумшак гана пахтаны коюп, үгүт иштерин да уже баштап кетишти. Ошон үчүн биз кыраак болуп, кандайдыр бир саясатчынын айланасында азыртадан чогулуп, ушундай мына азыр абдан патриоттуу, алдыңкы көз караштагы мына интернет тармагында көрүп жатасыздар. Сыймык Жапыкеев деген жигит мурдакы прокурор болгон экен. Албетте мен аны лично тааныбайм, бирок интернеттен көрүп, абдан көрүп жатам берүүлөрүн. Көптөгөн ошол чоңдордун косяктарын кече эле Жумалиев жөнүндө абдан айтты. Албетте Жумалиев мындай сери кардинал экенин сезип жүрчүбүз. Ал эми мындай толук бир маалыматтардын болушу ошол бывший прокурорлор тарабынан бизге жеткирилгендиги абдан жакшы. Биз Сыймык инибизден, Сыймык досубуздан дагы мындан башка адилеттүү бир маалыматтарды күтөбүз. Мен лично өзүм күтөм. Ошондой эле дагы бир мындай айта кетчү замечание деп коебу. Мындай кандай десем, эми Сыймык сиз капа болбоңуз, мындай кичине эфирге чыкканда кимге кандай билбейм, мындай бир кичине даярданып, сиздин мындай айта турган сөзүңүздүн көп экендигин мен көрүп эле турам, бирок кандайдыр бир деңгээлде бир эфирге чыгып жаткандан кийин ошол эле адамдар деле замечание кылып жатышат. Бир ошол эфирдин өзүнүн талаптарына ылайык деңгээлде мындай эме кылып эмне жөнүндө айтып аткандыгымды түшүнүп жатасыздар болушуңуздар керек достор. Кичине даярданып мындай эме кылып сүйлөсөңүз, сиздин контентиңиз абдан жакшы, бирок өзүңүздүн личностуңузду мындай карап отурганда дагы бир адамдар алдыга суктанып кете тургандай, баягы 4 тарабыңызды төп келиштирип, сиздин азыр 399 тарабыңыз төп келип, анан 1-2% жагыңыз мындай ушул аудиторияга кичине туура келбей калышы мүмкүн. Ошол жактарыңызды оңдосоңуз, биз сиздин патриоттуулук ушул кыймылыңызды, айрыкча чоң казат деген неме мага дагы жакты. Ушундай чоң казат болобу, кичине казат болобу, иши кылып баардыгыбыз патриоттуу жаштар бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып алдыга кетсек, албетте биздин мамлекетибиз дагы өсүп, гүлдөп алдыга кетет. Алдыңкы саясатчылар, ошол эле Бакытбек Калмаматов деген жигит жакшы сүйлөп жатат. Ошол эле түрмөдө отуруп, ар кандай биз элдин үмүтүнө бир ишендирген Садыр Жапаров деген жигитибиз бар. Ал жигиттин тезирээк чыгып кетишин биз каалайбыз. Ошондой эле Өмүрбек Ширкешевич Текебаев, баягы алдыңкы ана башчы демократиялуу саясатчыларыбыздын бири. Бул киши дагы көп алдыңкы нерселерди айтат. Бирок тилекке каршы бул киши кандайдыр бир деңгээлде ошол эле Алмазбек Атамбаевдин учурунда мен лично билем, бул кишинин көптөгөн
саналаш партиялаштары кандайдыр бир деңгээлде бийлик бутактарында отурган чоң реформалар болгон эмес. Бирок ал кез башка, бул кез башка. Биз Өмүрбек Чиркешевичтен дагы жакшы насааттарын, жакшы бир үлгүлөрдү күтөбүз. Ошондой эле менин бүгүнкү эң негизги айта турган козырный темам Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бейнеси ушул кишинин тегерегинде болмокчу достор. Адахан Кимсанбаевич ушул азыркы кезде каалайбызбы, каалабайбызбы, менин жеке оюм достор. Эми ал сиздер кандай ойлойсуздар, мен билбеймин. Албетте биздин түндүк электорат көбүнчө бир мындай жактыра бербегендей көз карашта. Мен дагы андыктан түндүктө 20 жыл жашап жүргөмүн. Ошол эле Бишкекте билем мындай элдин менталитети кандай экендигин. Былтыр барганда деле көргөм, азыр деле сүйлөшүп турам. Көбүнчө бир ишеним көргөзбөгөндөй турат да. А бирок мен жеке ушул азыркы бир алдыңкы саясатчылардын бири деген адамым ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Эмнеге, кайсыл критерийлери менен мен ушул адамды бир алдыңкы ушул адамдар ишенсе боло турган деп айтамын. Ошол жөнүндө сөз кетсин эмесе достор. Адахан Кимсанбаевичти билесиздер. Башкалар сыяктуу илгери 90-жылдары Мерседесим бар эле деп мактанган эмес, миллионум бар эле деп мактанган эмес, мактанбайт дагы. Кудайдын, Алланын жолунда жүргөн мындай чыныгы таза инсан. Эми албетте бир кемчиликтер болбой койбойт экен, кызуу кандуулук жана башка эмелери бар. Эми андай нерсе ар бирибизде бар. А бирок мындай чыныгы дүйнөгө кызыкпай ушул эл үчүн кызмат кылам деген жападан жалгыз менин оюмча саясатчы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болуп эсептелет. Ошол эле башка саясатчыларды дагы өзүңүздөр мындай таразага салып көрүңүздөр достор. Мен айтпай эле коеюн фамилияларынын баардыгынын кандайдыр бир ушул капитализмге, кандайдыр бир акча топтоого, бизнеске кандайдыр бир тиешеси бар. Ошол эле баардык саясатчылар ушул билбейм эми, мен лично мисалы үчүн Калмаматов деген жигитти тааныбайм, ал бизнеске кандай саясат, кандай байланышы бар. Ал эми могу Сыймык Жапыкеевди дагы мен билбейм, чынын айтканда, балким бир фирмасы барбы, башкасы барбы. Ал эми мен Адахан Кимсанбаевичка мен 100% ушундай гарантия бере аламын. Ошол өзүнүн айтканы боюнча, элден укканым боюнча эч кандай бир дүйнө топтойн деген ою жок. Дүйнө топтобойт дагы. Ал бул киши только ушул жалаң гана эл үчүн кызмат кылам деген саясатчылардын бири да. Мындай саясатчылар достор, ушундай биз баягы Адахан Кимсанбаевич деле мына Элмирбек Иманалиев каза болуп калганда ушул белгилүү ырчыбыз, акыныбыз, элге эмгек сиңирген, жайы жаннаттан болсун, айта кетели. Ушул жигит эме болгондо тирүүсүндө баркын биле албадык деп айтты. Биз балким ушул эле алдыңкы саясатчы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун да баркын билбей жаткандырбыз достор. Бул кишилердин биз баркын сөзсүз билишибиз керек да. Мындай саясатчылар азыркы современный мир деп коебу, мындайда дүйнөгө кызыкпаган ушул чыныгы саясаттын бир мындай саясатчылар да, буларчы мындай адамдар аз. Бардыгы эле акчага кызыгып, башкага кызыгып. Мисалы үчүн мындай саясатчылардан азыр мен билем, Саакашвили айталы, азыр Украинада аны шайлайбыз дешип, вице-премьерликке баягы коррупционер депутаттар коркуп шайлатпай иши кылып ызычуу болуп, дагы көпчүлүк көз караш талап кылып, ошондой Владимир Зеленский азыр бир кандайдыр бир кызматка сунуш кылып жатат. Мен абдан сыйлаган чоң саясатчыларымдын бири вор закондорду жөн эле түрмөгө муровать эткизип отургузуп койгон да. Бул кишичи теге Грузияда вор закондор абдан көп болот. Биздин Кыргызстанда бир вор закон үчүн канчасы камалып, канчасы ызычуусу бүтпөй президенттин деңгээлине чейин жетип ушинтип отурат. Бул деген уят, позор. Биз ушундай бир башка каяктагы вор закондор, криминалдарга өзүбүздү тебелетип отурган, ушундай нерселерден коркпой чыгарып кете турган жалаңтош баатыр. Мен ойлоймун, ушул ойлойм эмес, мен далил дагы айта аламын, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болуп эсептелет. Сталин сыяктуу бир тартипти киргизет деп ойлоймун достор. Себеби Сталин дагы ушундай эч кандай бир дүйнө чогултпаган экен да. Мен кече Николай Власик деген Сталиндин 25 жыл начальник охранасы болуп жүргөн кишинин немесин көрдүм. Көрүп койсоңуздар болот. Баягы дневник охранника Сталина деген эме да, бир ютубта чыгып жүрөт достор. Көрсөңүздөр, Сталин өмүр бою эчтеке топтобоптур. Бир жалгыз шинели бар экен. Ошону дагы алып берели десе көнбөй, анан баягы Власик менен Надежда Алилуева Сталиндин аялы экөө заказ берип, уурдап барып, шинелди буздуруп, тиктирип, ошонун лекаласын алып, анан алып келип туруп ордуна илип койгондо, анан чыгып кетип атып, кийип, башын чайкап, деп өзүнчө бир нерсени күңгүрөнүп коюп басып кеткен экен. Достор, бизге ошондой
Сталин, Саакашвили сыяктуу дүйнөгө кызыкпаган ушундай адам келсе гана бизди көтөрөт. Мына Саакашвили дагы Грузияны көтөрүп койгон. Ал эмне үчүн көтөрүп койду? Ал өзүнүн дүйнө топтогон жок. Өзүнүн бир квартирасы бар экен, башкасы бар. Азыр Грузиядагы коррупция азыр артынан кууп, иштерди козгоп ушинтип жүрүшөт. Ал эми бул орус саясатчылар да буга каршы ар нерселерди сүйлөшөт. Эми ал ар бир мамлекеттин өзүнүн иши. Менин жеке көз карашымда дүйнөнү топтобой баягы эл үчүн кызмат кылам деген адамдар ушулар болгондо, ошол идеологиясы өзү мына мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевичтин өзүнүн идеологиясы бар. Ушул өзү президенттик президенттик башкарууну коёмун деп жатат. Достор, бизге президенти болобу, башкасы болобу, баягындай сүтүн берсе болду. Бизге анын айырмасы жок, бирок баягы ошол алдында турган саптагы кеткен адамдын чынчыл ушундай адам болгондугу бизди абдан кубандырат. Ал эми президенттик жана башка деген сөз ал экинчи рет сөз. Мен дагы ошол президенттик жакты жактаймын, достор. Анткени парламенттик деген нерсени көрүп жатасыздар. Парламенттик болуш үчүн партиялык системалар өнүгүш керек экен. Ал эми партия дегенин бизде партия маселе кандайдыр бир адамдын же болбосо кандайдыр бир көз караштагы мафиялардын чогулуп алып бир алдыга кетүү үчүн, бийликке жетүү үчүн жүргүзгөн саясаттар болот экен. Ошолор эптеп бирөөнү шайласа, анан бир кол бала сыяктуу премьер-министрди кылып алып, айтпасаң сени түшүрүп коебуз дегендей коркунучтун алдындагы бир ушундай премьерликтин немесинде деп атат. Эми бул албетте буну каяктан алып атышат? Буну батыштын саясатчыларынан алып жатышат. Ошол эле Германияда мисалы үчүн президентинин бийлиги жок, премьер-министри мына Ангела Меркель, ошол эле Франция же болбосо ошол эле баягы Великобританияны алалы. Франциядагы президенттик бийлик, ал эми Великобританияда дагы королева биякта турат, президент, премьер-министр башкарат да, достор. Эми запытты биз мындай карап тамшанып, ушулардын артынан кетишибиз керек деген ойдон алыс болушубуз керек да. Мага деги батыштын баалуулуктары жакпайт. Мына көрүп жатасыздар, достор. Бизде кандай киргиздердин пайда болуп, мырк-сырк дешип, биздин өзүбүздүн төл сөзүбүздү чанып, ошондой башка саясаттарды жүргүзүшүп, бир космополиттик баягы көз караштарын жүргүзүп жатышат да. Эми батышты карап отурсаңар, достор, алар бир бала чакам көбөйсүн, элим журтум эме деген саясат жок. Ошол эле Ангела Меркелдин, ошол эле жанагы Эммануэль Макронбу, ким аты? Макрон дешип, Франциянын президенти. Булардын жана башка ошолордун баардыгын мындай карап көрсөңүздөр, балдары жок. Өздөрүнүн үй бүлөдө баласыз адамдар. Аларчы эми кандай адамдын баласы жок адам ушул балдар жөнүндө, ушул толук үй бүлө саясатын башкаруу жөнүндө сүйлөшү мүмкүн. Эгерде сенин балаң болсо, мисалы үчүн Мадумаровдун балдары бар, ошо өзүнүн балдары жөнүндө көп сүйлөйт. Албетте баарыбыздын, Кудайга шүгүр, көпчүлүгүбүздүн балдарыбыз бар. Ошол балдар биздин келечегибиз. Биз ошол балдарыбыздын келечеги үчүн жашайбыз. Ал эми батыштагы баласы жок бир каяктагы адамдар кандайдыр бир туура эмес саясаттарды жүргүзгөн, биздин баягындай классикалык биздин туу тутунган ислам динибизге каршы келген көз караштагы адамдардын саясатын жактырып, анан ошолордой болуп демократиялуу жашоо дегенди жактагандар абдан туура эмес. Мына бизде дагы бир-эки демократ сөрөйлөр бар, ошолордун кичине тыйынын алып алып, ошолордун сөзүн сүйлөп. Достор, биз өзүбүзчө саясатты жүргүзүшүбүз керек. Биз албетте кичинекей элбиз, бирок биз дагы өзүбүзгө жараша баягы өзүбүздөй көз караштагы ушул эле пост советтик өлкөлөрдө, ошол эле боордош казак эли менен бир туугандык саясатта жашасак болот. Ошол эле өзбек эли менен кандайдыр бир деңгээлде ушул пост советтик өлкөлөр менен, ушул түрк тилдүү ушул пост советтик өлкөлөр менен өзүбүзчө кандайдыр бир саясатты жүргүзсөк болот да. Жалгыз барууга дагы бул жерде болбойт. Глобалдашуу бизге чоң рынок керек, чоң эме керек. Ал эми моундай учурларда ар ким өзүнүкүн өзү кармап калган учурларда ушул жакынкы кошунаңдын жардам бергендиктери. Мына кече жакында Өзбекстандын президенти бизге кичине жардамын көрсөттү. Жүрөк жылып калат экен. Биз өзбек, казак, кыргыз, ошол эле Өзбекстандагы Каракалпак элдери биз бир тууган ушундай бир ата бир эненин балдары болсок керек, ушундай адамдарбыз да. Биз илгертен ошол эле бир жерлерде кыз алып, кыз берип ушундай болуп келе жаткан адамдарбыз, достор. Ошондуктан мен айта турганым ушул көп эле нерселерди айтып койдум окшойт. Мадумаров жөнүндө сүйлөдүк. Мен негизги эми ушул шайлоолор башталса, ушул көз карашыбызды түздөп, ойлонуп,
кимге голосубузду беребиз, мына эртең эле бүтөт бул нерсе дагы. Анан эле кайра эле баягы мамайдын көрү башталат. Албетте чоң экономикалык кризиске белчебизден батып калдык. Азырынча дагы билинбей жатат. Ошол баягы бири-бирибизге жардам берип. Бул 1-2 айдан кийин чыныгы кыйын замандар келиши мүмкүн. Баягындай мамлекеттик башка мамлекеттерден карыздарыбыз болсо, аларды талап кылышы мүмкүн. Ушундай нерселер күтүп турат достор. Ошон үчүн абдан кыраакы болуп, жазгы талаа жумуштары башталып калды. Баягы кыргыздын жалкоолуктарына алынып, шылтоолоп, орозону шылтоолоп же башканы шылтоолоп жата бербей, кичине көздү ачып, жаз жарыш, күз күрөш деп коет. Азыртан жарышып достор, оюбузду топтоп алсак. Саламатта болуңуздар. Ой пикирлериңерди мага жазып, катталбаган достор болсо катталып коюңуздар. Кээ бириңиздердин оюңуздарга туура келбеген сөздөрдү айтып койгон болсом, мени кечириңиздер. Мен эч кандай чоң бир саясатчы же лоббист эмесмин. Мен өз көз карашымды гана айтууга укуктуумун. Саламатта туруңуздар достор.